курулуш компаниясынын колдоосу менен даярдалды. Бул иш-аракет баланын мүнөзүн талкалайт. Ар бирибиз жаңы ачылыш жасасак, башка өлкөгө барсак же жөн гана жашообузда улам жаңы нерсени үйрөнүп токтоосуз умтулуунун үстүндө жүрөбүз. Ошол сыяктуу балдарда төрөлгөндөн тартып умтула баштайт. Анын көзү, колдору, бүткүл денеси сырткы дүйнөнү танууга багыттала баштайт. Ушул мезгилде ата-эненин кылбашы керек болгон бир нече аракеттер бар. Биринчи тоскоолдук. Биз бала эмнени кармаса ошону колунан дароо ала коюп көнүп калганбыз. Ага тиешелүү оюнчуктарды астына чачып берип коюп, башка буюмдарга жолотпойбуз. Бирок бала көзүнө көрүнгөндүн баарын кармап көргүсү келет. Бул жерде ага тоскоолдук жаратып кереги жок. Балага зыян келтире турган бычак, электр тогу сыяктуу буюмдарды баланын көзүнөн далдоо жерге коюңуз да, калганын сиздин жаныңызда кармап анализ жасоого уруксат бериңиз. Бул процесс жөн гана тентектик же эркелик эмес. Бул баланын табиятындагы айланасын таанып билүү, умтулуу, жөндөмүнүн өнүгүп жаткандыгы. Элестетип көрүңүз. Эч нерсеге кызыкпай, колуңуздагыны талашпай жата берген баланы. Эгер бала дал ушундай болсо, анын ден соолугу үчүн тынчсыздануубуз керек. Баланын тили чыгып калган кездеги тоскоолдук өтө коркунучтуу. Себеби үйрөнгүсү келген, билгиси келип турган баланы чоңдор кагып силкеп шагын сындырып коет. Ата-энелер үнүңдү чыгарба, билбейм, бар ойно деп оңой эле кагып коет. Бирок бул баланын мүнөзүндө бир жаракат пайда кылат. Бала жакшылыкча мамиле түзө албагандан кийин каалаганын ый, уруш менен ала баштайт. Бул адат чоңойгондон кийин да калбай мүнөз болуп калыптанат. Өзүнүн чыныгы оюн жашыруу, ата-энесине өз жашоосу тууралуу айта албоо, пассивдүү ой жүгүртүү сыяктуу көп терс мүнөздөргө себепчи болот. Ооба, бала коноктордун көзүнчө жеке маселелерди айтып сизди ыңгайсыз абалга салып коюшу мүмкүн. Же сүйүктүү атырыңызды төгүп салат. Бирок ачууланбаңыз. Убактылуу нерселер үчүн бир адамдын мүнөзүнө терс таасир берип алуудан сактануу керек. Ата-энелердин кылбашы керек болгон дагы бир аракет сындоо. Дегеле сын бала тарбиясында колдонула турган ыкма эмес. Сиз балаңызды жакшы болсун деп сын айтат чыгарсыз. Бирок бала аны баары бир түшүнбөйт. Ал баарын түптүз өзүнө карата кабыл кылат. Сын улана берсе өзүн басынта баштайт. Баарыбызга белгилүү, өзүн басынткан адам өзүн коргой да албайт. Бизде эң көп кездешкени салыштыруу аркылуу сындоо. Мисалы, карачы, кошунанын баласын атасына жардам берип жүрөт. Карачы, кийими таптаза дей беребиз. Биринчиден, эч ким бири-бирине окшошпойт. Баарыбыздын өз мүмкүнчүлүгүбүз, жаратылышыбыз бар. Экинчиден, көпчүлүккө башканын жашоосу дайыма алдыда кетип жаткандай көрүнө берет эмеспи? Бул деле ошондой көрүнүштүн бир бөлүгү. Ооба, салыштырып койсок, ата-анда ашып, бала алдыга жылуусу мүмкүн. Бирок баар эмес. Кээ бир бала тескерисинче терс кабыл алып, салыштырылган баланы жаман көрүп калат. Же тымызын ич күйдүүлүк пайда болот. Мыкты болуу үчүн сөзсүз эле салыштыруу керек эмес. Башка жолдору да толтура. Мисалы, баланы жакшы сапаттарын айтып шыктандыруу. Жасап жаткан нерсесине сунуштарды айтып, дагы да баланын жаңы жөндөмдөрүн ачуу. Бул сынга караганда бир аз түйшүктүү, бирок эч кимге зыяны тийбеген пайдалуу ыкма. Ата-энеге да, балага да зыяндан башка пайда алып келбеген үчүнчү аракет ашыкча башкаруу. Албетте, ата-эне баласын жөнгө салып турат. Балдар ата-энесин сыйлайт, бирок ашыкча башкаруу эки тарапка тең зыян. Биз эмнеге балабызга эркиндик берүүдөн өз алдынча шарт түзүүдөн коркобуз? Эрке болуп калат же өз алдынча жасай албайт деппи? Бирок бала сиздин жаныңызда деле обу жок эрке же коркок болуп өсүп жаткандыр. Ар бирибиз байкоо жүргүзүп көрүшүбүз керек. Тынымсыз тыя берип балаңыз сизди угуп калдыбы? Менимче жок. Бала тескерисинче эки эсе тентек, ыйлаак болуп чыкты. Биз мындай мамилени токтотпосок, дагы да күчөйт. Чоңоюп калды. Баягы кыялдары калып келе жатат деп калабыз. Жок, калган жок. Ал кыялдар мүнөз болуп калыптанып келе жатат. Ашыкча тыйып, көзөмөлдөнгөн балдар эки жүздүү болуп калыптанып калуусу мүмкүн. Себеби ал көзөмөлдөн тажаган. Кайда болбосун өзүн эркин сезе албай кыйналып жүрүп, акыры бул абалдан чыгуунун жакшы же жаман жолун табат. Көбүнчөсү ата-энеге, тууганга, доско ар бирине жараша мамиле кылып, өзүнө ыңгайлуу болбосо да башкаларга ыңгайлашып жашайт. Анткени ал адамда психологиялык жаракат бар. Ал сын пикир уккандан коркот. Контролго көнүп бүткөн. Өз алдынча эч качан чечим чыгара албай калат.
Сиз канчалык баланы өзүңүз каалаган формага алып келүүнү каалаганыңыз менен, бала баары бир калыпка түшпөйт. Бир күнү сөзсүз өз каалаганын кылат. Сизге көрсөтүп жасайбы же көрсөтпөй жасайбы, аны өзү билет. Себеби сизге айткандан пайдасы жок экенин ал билет. Баарыбыз балдарыбыз менен тыгыз мамилени каалайбыз. Балдарыбыз биз менен баарын чогуу бөлүшүп турса, кеңеш сурап турса, жакшы көрүп турса, кандай жакшы, туурабы? Эгер чындап жакындыкты кааласак, эң алгач жогорудагы көнүмүш болуп калган адаттардан арылганыбыз жакшы.